Ушул тапта кызамыкка чалдыккан 272 бала республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланып жатат. Басымдуусу ымыркайлар жана 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар. Анын ичинен 4-өө жандандыруу бөлүмүндө. Как видите, все равно в коридоре немного есть пациенты, но из-за нехватки мест все равно. Азыркы тапта 9 кызамык бөлүмү иштеп жатат. Ар бир бөлүмдө орундар толгон. Кызамык менен түшкөн балдардын абалдары орто, оор. 4-өө жандандыруу бөлүмүндө жеңил түрү менен келгендерди амбулатордук дарылоого жөнөтөбүз. Жыл башынан бери кызамык боюнча Кырдаал, Кайра, Курчуп бир айда 1104 учур катталды. Бишкек шаары менен Чүй облусунда оору жуктургандар көп. Негизинен эмдөө албаган балдар илдетке кабылууда. Эмделбеген балдардын оорусунун айынан оору көбөйүп атат. 9 айында койркраснуха ошо кызамык менен кызылчасын немесин салабыз. Анан 1 жашында, анан 2 жашында. 2 жолу эмделген балдар алар туруктуу оорубайт деп айта алабыз. Кызамык менен балдар эле эмес, учурунда эмдөөдөн өтпөгөн чоңдор дагы оорушу мүмкүн. Андыктан илдеттин алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Мындан улам кызамык коркунучтуу оору экенин эске алып, ар бир ата-эне балдарын эмдетүүгө тийиш. Бирок күмөн саноо, ишенбестик, диний көз караштардан улам эмдөөдөн баш тарткандар бар. Маселен, 2023-жылы 22 000 ата-эне балдарына эмдөө албаса, былтыр өлкө боюнча 16 000ден ашык ата-эне балдарын эмдетүүдөн баш тарткан. Эң бир нерсеси бул ата-эне ойлонуш керек. Эгерде кыз бала убагында эмделсе, ал кийин болочок эне болгондо анын баласы дагы ошо энеден балага өтүп 6-7 айга чейин кызамык менен болочок баласы да оорубайт. Экинчи айтып кеткен нерсе, кызамык менен бала ооруса, мунун иммунитети жокко чыгат да. Мээнин сезгенишине алып келет. Андан тышкары эң коркунучтуу ошо өлүм учурга алып келет. Андан тышкары сокурлукка, кулак укпай калганга да чейин алып келет да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы да динге туура келбейт деп эмдөөдөн баш тартуу болбой турганын белгилейт. Ата-энелер бул маселеге кайдыгер карабагыла, ден соолугун көңүл бургула демекчибиз. Биз расмий ошо муфтият биргеликте ошол министрлик менен, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте азыр иштеп чыкканбыз. Ошо брошюра, ошондой эле китепчени. Бул даяр эле, бирок азыр редакциядан өтүп атат. Даяр болгон болсо, биз имамдар, биздин ошо диний ишмерлер бул туурасында түшүндүрүү иштерин жасашат да. Оорунун жайылуусу 2 жыл мурда күчөгөн. Кырдаалды чукул жөнгө салуу үчүн штаб түзүлүп, 1 миллиондон ашык кошумча доза вакцина алып келинген. 2023-жылы кызамык илдетинин 7046 учуру катталса, 2024-жылы оору жугузгандар 14380ге жеткен. 1,5 жылдын ичинде 918 000 бала 3 этаптык эмдөөдөн өткөн. Кызамыкка каршы эмдөөнү ФАПтардан үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан алса болот. Өлкө боюнча вакцина жетиштүү. Нурайым Бейшеналиева, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.